Я не понимала тогда значение слов, когда мне говорила мама шугурды. Жана свалкада жаткан мусорларды биз баарын алаштырып таштап коюп атпайбызбы бир жака. Анын баарын действительно биз бөлсөк, аны деген эме деп коет, твердое сырье деп коет. Ошол твердое сырье андан да биз көп пайда тапсак болот. Надо быть к ней готовой, надо принимать, надо идти вперед. Менде дейт, өзүмдү аябай күнөөлүү сезип атам. Сен көп Кыргызстанга көп пайда алып келе аласың, сен кыйынсың. Негизи эле адамзат жашоодо адам менен болотпу, жасаган иши менен болотпу, же болбосо кандайдыр бир жеткен балдарынын ийгилиги менен болотпу, сөзсүз түрдө ал сыймыктанат. Эгерде сыймыктанганды билбесе, ал ага үйрөнүш керек деп айтат элем. Мен көп инсандар менен сыймыктанам, өзгөчө айымдар менен, күчтүү айымдар менен. Жылдыздуу, позитивдүү жашоого болгон көз карашы эмнегедир ошол инсандардын жасап жаткан иштерине аябай эле айкалыш. Мен сиз менен сыймыктанам. Эгерде азыр биздин көрүүчүлөр сизди жакыныраак таанып, жакыныраак билсе, алар дагы сыймыктанып, сизге суктанышат. Анда эмесе сөз башынан болсун, ушундай сыймыктанган инсан болуш үчүн кандай кадамдарды жасаш керек? Эмнелерден баштадыңыз эле? Саламатсыңарбы Анжелика? Аябай чоң рахмат. Бул мен үчүн аябай чоң сыймык. Көбүнөн сурайм, көбүнөн угам, ошо сиз менен аябай сыймыктанабыз. Сиз ушундай даражага кантип жеттиңиз? Өмүр баяныңызды айтып бериңизчи, же үйрөтүп коюңузчу деп. Бирок мен өзүмдү ошо эл катары эле, кадимкидей эле ошол бир бутта жүрүп эле жанымда жүргөн айымдарга эле теңейм. Эгер артты карасам, аябай чоң тажрыйба жатат, чоң эмгек жатат. Менин жашоом аябай кызыктуу болгон. Ошондуктан балдарыма сураганда, апа, биз сизди аябай жакшы көрөбүз, сиздин жаныңызда болгубуз келет, сиздей болгубуз келет, бирок биз сиздей боло албайбыз дегенде, мен айтам, мен силер менен сыймыктанам, демек өзүм мен да сыймыктанам деп ойлойм. Качан гана ата энең сени менен сыймыктанганда, балким ошондо алардын сага кылган эмгегин же эненин ак сүтүн актаганга кандайдыр бир тепкичке өйдөрөөк болосуң дейт экен. Ата энеңиз дагы сиз менен сыймыктанат деп мен ишенем. Мектепте дагы мугалимдер сыймыктанган окуучу болсоңуз керек. Орусча жооп бере берсеңиз болот. Негизи эркин биздики ушунчалык мындай эле кофе ичип, чай ичип сүйлөшө турган маек. Аябай жакшы суроо болду. Сиз уже суроо бергениңизде мен уже артка кетип, жанагы аябай ушул Шиковтар деген шаарчасында төрөлгөм. Ошолордун көчөсүндө өзүмдү сезип кеттим да. Кичинекейимден баштап атам көчөгө эшикти алып жүргөндө мага айтат да, айланан ар бирөө менен эле тааныбаган менен кетип баратып эле здравствуйте, здравствуйте деп кичинекейимден баштап эле учурашып жүрчүкөм. Анан биздин шаарчабыз өзү негизи эле поселок закрытого типа деп коет, московского обеспечения. Ошондой бир закрытый поселок болчу. Там был военный завод, и поэтому это место даже на карте не обозначено. И в основном там были люди, приехавшие там с России и так далее, и так далее. Но мы это теперь только понимаем, а тогда мы думали, все как бы, это все хорошо, такое интернациональное население, но строго под контролем. Вот. И папа у меня работал вот на этом секретном военном заводе. И на самом деле я теперь понимаю, почему мое мышление, где-то мой язык сформировался русским. В школе у нас были одни из самых сильных учителей в то время, даже, наверное, в Союзе. Мы это потом четко ощутили. Вот эта база школьная, этот фундамент, он настолько просачивается везде. И потом уже в жизни это тоже сильно нам понадобилось. Да, школу я закончила с золотой медалью. Для меня получить 4 это было все. Я прятала дневник, у меня была такая мама, если мы после школы оставались, играли там в лапту или в резинку. И вдруг я видела, что девочки быстро все сворачивают, убегают. Я поворачивалась назад и видела маму с челыкменом такая в школу бежала за мной. Да, то есть вот учеба и учеба. То есть тогда уже, наверное, это огромная заслуга моих родителей, то, что я получила тот фундамент, который у меня сейчас есть. Мама воспитывала на строгости. В то время было на самом деле
не таким, как сейчас. И я сейчас говорю своим детям, той молодежи, которая у меня работает, которая рядом, тем людям, которые считают меня своим наставником, я говорю, никогда не забывайте, что вы должны, как и мы, благодарить старше себя людей лишь за то, что вы сейчас имеете. Ведь на самом деле я не понимала тогда значения слов, когда мне говорила мама «шугурде». Ушундай нерсеге я или там заставляла, вот приходит кто-то, сразу тура гой, алпери гой, жардам бери гой, эмне десе гыла гой и так далее. А сейчас молодежь какая? Почему мне это нельзя там? С какой-то стати, да? Вот то, что если кому-то в гости приходит, мам, бар жардам бери гой, и мы там всю ночь мыли посуду молча, мы не думали, что там за что-то надо. И вот 8 класс. Мама говорит, ну все, пора работать, надо помогать. И вот мы не задумывались тогда, что мы делаем что-то неправильное, что нас эксплуатируют. И вот на всех каникулах я работала в этой областной больнице, в раздатке, мыла посуду в такой огромной там, подставляла себе кирпичики, рост не хватал. И вот за этими больными я мыла посуду, с удовольствием с ними болтала, бегала по палатам. И я понимаю, что я этим могу гордиться. Чечкиндүү гана инсан бир ийгиликке жетет дейт. 7 кыздын ичинен балким Кудайым сизге бир ушундай бир ырыскысын бир өзгөчө берип аткандыр. Бир балага берсе, ал бала өйдөрөп көтөрүлүп, калган 6-сына таратса, ошондо гана жемиштүү болот дейт экен. Бир туугандарыңыз тууралуу айтып берсеңиз. Улам эле кыз болуп аткандан 4-чү сиңдимди апамдар Бурул деп койду. Бирок андан кийин кайра Жазира болду, Мария болду, кыздар. Анан апамдар айтат, ошо жетенин бирөөсү кызыр деп, көбүнчөсү мен жөнүндө айтышат. Ооба, бир туугандарыбыз менен баарыбыз азыр бирбиз. Сиңдилерим баары аябай кыйын кыздар. Ошол үчөөсү бизнестен кектенишет, жанагы тигичүү ишканаларды тез жумуштар менен камсыз кылып аябай Россияга экспортташып, жакшы иштешет. Бир сиңдим болсо врач, ал да чоң ийгиликтерге жетти, ал да мединституту кызыл диплом менен бүттү. Чоң эжем ошол биздин компанияда негизгиси директор болуп иштеп, ошол биздин компания топторубуз бар, ошол бир топ компанияны ошол эжем жетектейт өзү. Анан бир туугандарым бар үчүн мен ушундай даражага жеттим да. Үй бүлө тууралуу айтсак, канча балаңыз бар, жолдошуңуз каршы эмеспи? Себеби бул чоң жоопкерчилик. Үйдө да бир кожойке болуп, сүйүктүү болуп, кайра жумушка келип кичине өзүңдү мындай түздөп, каардуу болуш дагы бул бардык айымдын колунан келе бербейт. Менин күйөөм каршы болду. Биринчи, бул политика деген бул таза эмес, өтө оор. Мен каршымын деп аягына чейин каршы болуп берди. Бирок бул бир Кудайдын өкүмү болду. Ушул итоктордун уже съезддер башталып, аз эле калган убакта күйөөм бирок чын эле дейт, өзүмдү аябай күнөөлүү сезип атам. Сен көп Кыргызстанга көп пайда алып келе аласың, сен кыйынсың. Мен ушул өзүмдү кичине виноватый сезип атам. Десем мен шарт жабыштым да. Значит, ты согласен? Десем, ну ты же уже не успеешь, деди. А если успею, деди? Вот. Ну попробуй, деди. Попробуй, деди. И сразу же ошол Кудайдын өкүмү менен мен ошол жакшынакай биздин Кыргызстан партиясына мүчө болдум. Ошондуктан Кыргызстан партиясынан аттанып атам. Азыр бүт көрүүчүлөргө сразу айтайын, аябай көп суроо болот, эмне үчүн Кыргызстан, эмне үчүн башка партия эмес деп. Всегда айтам да, башка партияда болсом деле ошол суроону беришмек деп ойлойм. Анан негизи эле ойлойм, мындай жакшылык менен жамандык чогуу жүрөт. Эч качан таптаза партия болгон эмес. Жок, болбойт дагы. Биз ар кандай инсандарбыз. Мисалы, ар бир адам жанында турган адамдын оюн билбейт. Кудайдын жанында ошо Кудайга эле жооп берет. Поэтому я думаю, что в каждой партии есть достойные кандидаты. В каждой партии есть свои какие-то кандидаты, которые вызывают недоверие в обществе. Но это борьба. И надо быть к ней готовой, надо принимать, надо идти вперед, надо завоевывать своих избирателей, завоевывать их сердца. Чоң-чоң ийгиликтерге жетиш үчүн
туура иштерди жасаш керек, туура ниетти коюш керек. Ошондо Кудай да колдоп, ойлойм ушул элибиздин дагы батасына жетебиз деп. Азыр биз бир видеону көздөй кайрылабыз. Айтып атканым себеби даярданганбыз. Кыргызстан партиясында гана таштандыларды кайрадан иштетип чыгуу, пластиктен пластик чыгаруу, кагаздан китептерди, кагаздарды чыгаруу программасы бар экен. Сиздей болгон мыкты жеке ишкерлер бул партияда бар болсо, мен оюмча ишке ашат болуш керек. Азыр кичинекей сюжеттен кийин кайрадан биз интервьюга кайрылабыз. Аябай оор таасир, бирок жооп берейин. Биз Кыргызстанга экспорт жана кездемелердин экспорту боюнча компаниябыз бар. Между прочим, биз жалгызбыз Кыргызстанда. Монополия бүт, баары көрүп атасыздар. Кытайдан алып келинип атат, аялдардан мен жалгыз эле калдым. Ошол заводторго барганыбызда биз тигүү ишканалары ошол кездемелерди пайдаланып, анан дальше иштетүүнүн ушунчалык бүт цепочкасын көргөнбүз да. Бул цепочкасы аябай грамотно продуманный. Бизде ушунча жанагы экспорт деп атпайбызбы? Бир жылда $180 миллион чейин экспорт болот биздин продукция. А бирок экспорт болгондо ал деген кийим да, туурабы? Кийим, ткань тигилет, туурабы? Значит, ошончо нерсе бул жака кирет экен. Киргенде мындан да чоң объемго кирет. Себеби кээ бир товар өтпөй калат кездеме, остаток болот, жана цехтерге бычабыз. Ошолордун баары свалкага кетип, анан кийин жанагы кышында чоң проблеманы көрдүңөр, смог деп. Аябай чоң проблема. Ошолго да цехтердин тиешеси аябай чоң болгон. Себеби бүт баары ошол отходдорду алып кетишет, бекер отун деп. Баняларын жагат, үйлөрүн ысытышат. Болгон акыбалды биз баарыбыз көрдүк. Бул чоң проблема. Буну чечиш үчүн, мисалы айтып кеткендей, Кытайда мынакей бычкандан кийин кичинекей эле ткань калса, биринчи ирет жана резинка кетип, чачка резинка жасашат. Ал дагы кетет полностью экспортко. Анан кийин ошол жактан жана пыль калат го, тканьдан пыль. Ошолордун баарын упырап туруп жанагы занавескаларды илип коебуз го, ошолорго пайдаланышат. Сонун заколкаларды жасашат. Почти безотходное производство. Ошону жасаганга биз аябай чоң шартыбыз бар да. Ошондо бизде Кыргызстан тигүү эле тармагы эмес, фурнитура да тармагы өнүгөт. Анан кийин жана топчу деп атабыз го, тиккенде топчу, мына замок, молния, могу жерде даже силердин краска деп турат го. Ошол да нерсе бүт отходдон чыгарса болот. Бул аябай маанилүү нерсе да. Буну действительно биз программабызда, партиябызда бир блок менен кетип атат. Бирок биз ошол жең өнөр жай тармагында дагы тажрыйбабызды пайдаланып туруп, биз дагы жаңы сунуштарды кылабыз. Кудай буйруса, ошол мамлекеттик трибунага келип, ошондой пландарды жазып, сөз аткарабыз болмочу. Жана свалкада жаткан мусорларды биз баарын алаштырып таштап коюп атпайбызбы бир жака. Анын баарын действительно биз бөлсөк, аны деген эме деп коет, твердое сырье деп коет да. Ошол твердое сырье, андан да биз көп пайда тапсак болот. Көрсө биз акчанын баардыгын эле ыргытып Турбайлык таштандыга билбестиктен. Аны бизге айткан киши жок, бизди үйрөткөн дагы киши жок. Буюрса, Кыргызстан партиясы өтүп, Асель айым мына ушул айткан сөздөрдүн баардыгын ишке ашырганга белек түрө киришсе, мен деле сиздерге ыктыярчы болуп, кайсыл жумуш эмне кылыш керек десеңиздер, баардыгына иштеп бергенге даярбыз. Биз дагы команда менен биргеликте, оператор менен мамлекетибизге жардам бергибиз келет. Ошол буюрса чоң маселелерди чечип атса, элдерге көрсөткүбүз келет. Чындыгында көп катталуучуларыбыз бар. Биздеги контент менен биргеликте элдерге жакшы жаңылыктарды көрсөтө берсек, жакшы нерселерди, мына ушундай сонун болуп атат, таштандадан да момундай нерсе чыгып атат, момунча тигүүчү айымдар момундай үйлүү болушту, балдары момунтип сонун мектепке барышты деген жаңылыктарды эле таратып туралык деп мен Кудайдан тилейт элем. Анткени ушул жашоого, татыктуу жашоого кыргыз элибиз кыйналып келип, мүдүрүлүп келип, азыр ошого жетти, татыктуу болду деп ойлойм. Аябай эле кыйналдык, аябай эле азыр дагы болсо коркуп турган мезгилибиз. Ушул коркунуч сезимдер бизден кетсе экен, чыныгы сизде иштеген мыкты инсандар бизге кол сунса экен, бизди укса экен.
деген гана тандообуз менен азыр турган мезгилибиз. Азыр бир эле нерсе кызыктырат. Ушул шайлоо аман эсен тынч өтүп кетсе экен. Ушул эл менен дагы күндө жолугуп, ушул элдердин көйгөйлөрүн көрүп, настроениялар дагы түшүп, коркунуч пайда болуп, ошентип жүргөн мезгилибиз. Күнү түнү үйүбүзгө бара албай, ушул көйгөйлөрдү көрүп, ушу колу жетеби экен деп күндө элге суроолоруна жооп берип, түшүк дагы боюнча түшүк алып, жоопкерчилик алып, биз ошондуктан азыр бир эле ой, ушул шайлоо жакшы өтүп, Кудайым өзү колдоп, туура жолго коюп, эгерде ушул биз элибизге жакшылык алып келген, пайда алып келген бактылуу кыздардан болсок, жолубуз ачылып, биз дагы ошол жака барайлы. Эгерде ошол жака биздин күчүбүз жетпесе, анда туура жолго эле буруп, биз бизнес жагынан элибизге жакшы салымыбызды салып кете берели деген эле ойдо жүрөбүз. Ошо баарына бир эле нерсе каалап кетермин. Сураныч сиздерден, ушул биз ушул шайлоодо бүт аялдарыбыз бири-бирибизге ынтымакты көрсөтүп, бири-бирибизге ишенимибизди көрсөтүп, бири-бирибизди колдоп, бири-бирибизди ушунчалык жакшы аялбыз деп биригип, ушул шайлоого аттанып, бизди колдоп, бизге ишенип дегендей чогуу бир кадам таштайлы. Ошол эле. Эң негизгиси сыймыктаналык. Мен сиз менен сыймыктанам дагы бир жолу, Асель айым. Буюрса, алдыда көптөгөн дагы биздин жолугушуулар, маектер бар. Алтындай болгон убактыңызды бизге бөлүп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Эгерде биздин мына ушул маегибиз, жакса чай үстүндөгү ой пикирлериңиздерди калтырыңыздар. Ар дайым сиздерге биз дагы жооп бергенге даярбыз. Балким биздин кийинки жолугушууда ушул видеонун астындагы суроолорго жоопторду берип калышыбыз мүмкүн. Аман болуңуздар.